Министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык-Көл облусунда Кыргызстандагы эң ири титаномагнетит кени кызыл омполдун өздөштүрүлүшүнүн башталышын билдирген Мезгил Кутусуна Орнотууга катышты. Кызыл омпол кенинде миллиондогон тонна титаномагнетит бар экенин айткан МИК башчысы бул баалуу ресурсту өздөштүрүү мамлекет тарабынан колго алынып, долбоордо каржылоо булактары аныктала тургандыгын айтты. Титан бул медицинада, авиацияда жана астронавтикада ар кандай тармактарда колдонулган баалуу металл. Бул тармакты өнүктүрүү экспорттун көлөмүн гана көбөйтпөстөн, жаңы жумушчу орундарды түзүүгө мүмкүнчүлүк берерин белгиледи. Акылбек Жапаров ошондой эле кенди иштетүүдө экологиялык таза мамиленин маанилүүлүгүн айтып, титаномагнетитти алууда уран, торий өңдүү кошумча пайдалуу кендерди коопсуз казып алууну камсыз кылуучу технологиялар колдонулаарын белгиледи.